Ар бир кесип артактуу демекчи, негизи эле кесиптеш ушундай бир сонун кесиптин түрлөрү азыр аябай көбөйдү эмеспи? Негизи эле азыркы учурда бир өтө мындай актуалдуу, бизге керектүү болуп аткан кесиптердин бири десем болот. Азыркы өткөн репортажда биз кечээ бул туурасында бир аз маалымат алып келгенбиз. Ичинде аябай кызыктуу курстар бар экен, ал бир нече курстардан турат экен. Тигүүчүлүк, бычмачылык, дизайнерлик, негизи эле азыркы учурда биздин заман талабына жараша мактанып эле коюш керек ушул жерден. Түркияны басып аткан учурубуз десем болот, тигүүчүлүк жагынан аябай бир чоң деңгээлде жумуш талабы да аябай көп. Эгер ал курстарды окуп бүтсөңүз, демек сиз жумушту ойлонбой табасыз деген ишеничтемин да. Келиңиз ошол туурасында бир аз да болсо маалымат берейли эле, кандай дейсиз? Албетте, эң сонун негизи кесиптеш азыркы учурда тигүүгө болобу, айтор ошол тараптагы биздин жумушчуларыбызга, иштегендерибизге деги эле суроо талап дагы жогору эмеспи? Себеби дегенде азыркы учурда стиль болобу, айтор деги эле башка өлкөнүн, башка чет мамлекеттин баягы формаларын деп коет го. Ошол нерсени бизге дагы алып келиш максатында азыр ар кандай тигүү цехтери же болбосо ар кандай ошол окутуу үчүн курстар ачылып жатат. Мына ошолордун ичинен албетте кыска убакыттын ичинде бирок кыска, бирок сапаттуу билим алуу бул ар бир биздин көрүүчүлөрүбүздүн өз тандоосу эмеспи? Албетте, таң сыр берүүсү сиздерге жөн гана маек куруп бербестен бир кандайдыр бир пайдалуу кеңештерибизди да бөлүшөбүз. Келиңиз сиздерге таң эрте таң сыр берүүсүндө конокто ким десеңиздер, анда бул жөн гана маек болбосун, балким сиздерге пайдасы тийип калышы мүмкүн. Маани берип, көңүл буруп угуптуңуздар. Конокто бизде Прогресс KG курсунун жетекчилери. Прогресс KG деген негизи эле эмне? Келиңиздер кененирээк таанышабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Келиңиздер алгач эле кыргыз элибиз менен амандашып алайлы, андан ары маегибизди алга карай улайлы. Кандай дейсиз? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кыргыз элим, барыңыздарга кутман таң. Саламатсыздарбы? Кыргыз элим, барыңыздарга кутман таң. Кубанычтабыз сиздерди көргөнү менен. Сиздерди көргөнгө дагы өтө кубанычтабыз. Биз дагы кубанычтабыз сиздерди ушундай студиябызда көрүп турганыбызга. Негизи эле кыргыз элине бир аз да болсо өзүңүздөрдүн маалыматыңыздарды берип, бир салымыңыздарды кошуп, пайдаңыздарды тийгизейин деп таң эрте бизге келип бергениңиздерге чоң рахмат. Негизи эле алгач биздин таң сыр берүүсүндө сурообуз бар эмеспи? Дайыма эле ушундай таң эрте турасыздарбы же бүгүн бир аз таң эрте болуп атып сиздерди кыйнап койдукпу? Бир аз таң эрте турдук болуш керек. Негизи канчада турасыз? Негизи 8-9-10 Демек бүгүн чындыгында эле эрте турган экен анда, Мен болсо дайыма эле эрте турам, анткени жумушубуз эрте башталат. Негизи 2 жумушта иштейм. Прогрессти өнүктүрүү боюнча, анан өзүм кесибим бар. Врач-лаборант болуп иштейм. Ал жакта эрте турганга туура келет. Ошол биздики деле ошол. Эртең менен кээде эрте туруп калабыз жумушка байланыштуу, кээде таңга туура келет. Келиңиздер анда алгач эле кыргыз элибизге бир аз маалым болсун, таанышып алайлычы аттары менен. Өзүңүздөр жөнүндө бир кененирээк маалымат берсеңиздер. Хорошо, макул. Мен Санжар Шашенбеков, 29 жаштамын. 94 жылкы Нарын областында туулуп өскөм. Ал жакта эметкем. 5 класска чейин окуп, анан шаардан келип уланткам. Кенен эсегенин айта берейин же? Айтып кала. Анан дальше университетке тапшырдым. Орто Кыргыз Түркман университетин бүтүргөм. Ал жакта магистратурду бүтүргөм. Анан врач-лаборант болуп иштеп аткам. Анан пикирлешип, кеңешип, ошо Прогресс менен, Нурлан менен таанышып, Каникей менен бир эмеде, бир толкунда таанышып, Прогресс түптөп калдык да, ошо. Сонун, керемет. Каникей деп калдыңыз, Каникей менен кандай? Саламатсыздарбы? Менин атым Каникей. Кесибим боюнча филологмун. Мектепте мугалим болуп иштеп жүргөм. Анан акыркы 1 жыл убакытында ушул дизайнерлик кесип боюнча билим алып, ушул багытка кызыгып калып, анан жөн эле өзүм эле алып кетпестен ушундай окуу жай негизделип, ушул жакка командага кошулуп, окуу жай ачып, ушул жакты, ушул тармакты өнүктүрүп баштадык десем болот да. Ошол. Менин атым Нурлан Бактыбеков. Ушул мен өзү кичинекейси менен эле, кичинекей башкачараак. Мен ушул тармакка швейный сферага ушул 9-класс бүтүп аралаштым, окууга тапшырып, ушул сферада окуп, андан тышкары ушул Москва чейин иштеп келдик, ушул технология боюнча технолог болуп, ушул тарапта келе атабыз азыркы учурда, ушул эле тармактан чыкпай иштеп келе атабыз. Сонун, керемет. Суроону бир аз башка багытка бурам, анан кайра кайтып келебиз бул жака. Санжар мырза, дайыма таң эрте турам деп калбадыңызбы? Негизи эле ушул баягы таң эрте тургандын кандайдыр бир өзүнүн сезимдери болот эмеспи? Ошону бир аз биздин көрүүчүлөргө, мына азыр эми уйкусу канып, эми уйкудан ойгонгондор болуп калышы мүмкүн. Ошолорго бөлүшүп кетсеңиз. Негизи эле таң эрте турган кандай? Көп эле эмеде бар да, китептерде көп эле ийгиликтүү адамдардын эмеси. Өмүр таржыман кылсак, дайыма баары эрте турган, даже дада калса намазда эрте турган эмеси берекеси болот да, күнүндө берекелүү болот.
Анан эрте турган этеги курулуйт го. Балким силер тууралап койсоңуз макал. Сон. Анан эрте турганда ошо эң башкысы организмде көп жумуштар бүтүрөсүң. Берекелүү болот күнүң. Эрте турганда дагы мисалы мурда үчөөбүз тең бир эмеге катышканбыз. Долбоорго. Долбоорго катышканбыз. Мисалы желен дисциплина. То есть ал жактан 5 шагына туруш керек. Каалайсың, каалабайсың, андай туруш керек да. Анан ал жактан ошондой китеп окуш керек, ар кандай өнүгүүлөр бар да. Олардан өнүгүп өзүңдү кандай бир деңгээлге жеткиресиң да. Бул өтө аябай жакшы нерсе. Анан каникейде ошол жактан таныштырган десем болот. Урланда катышкан, Урлан мырзабыз. Демек ошо бир долбоордон сиздер түптөлүп чыккансыздар десем болот да, достоштукта таанышып. Демек оюңуздар бир жерден чыккан турбайбы? Ооба, долбоорго чейин эле Нурлан досум менен көп жылдан бери таанышпыз. 8 класстан бери дагы. Көп болуп калды ооба. Ал эми суроону кайра бул багытка урайын. Кайгыны эмне себептен ойлонуп калдыңыздар, эмне себептен ачып калдыңыздар? Ушул жөнүндө айта кетели. Кимдин ою эң негизги? Ушул айткандай эле ушул швейный сферада жүргөн адам катары ушул идея башында бизден чыккан. Башында ошо үйдөн баштаганмын. Эл катары эле иштечип жүрчүбүз, кадимкидей эле эл катары иштеп швейный сферада ушул закройщиктен баштап полный иштерин кылып аяккысы барып ошо технолог болуп иштеп да калдык. Ошо 3 жылдай иштедим Москвада. Анан бул жакка келгенде ушу идея бар болчу. Негизи Москвада да үйрөтчүчүмүн да. Анан ошол жактан мындай жакшы ниетим бар эле. Кыргызстанга келип бир жакшы салым кошуп, үйрөтүп, анткени бул проблема бар, анткени башынан көрүп жүрөбүз. Ушул проблеманы чечейин деп ошо аракет кылып, ушундай жакын адамдардан баштап эле ушул идеяны ишке ашырып алдык. Үйрөтүп баштап, анан ушул болот экен деп, ушу Санжарга айтып, Санжардын ушул жардамы менен жакшы. Негизи түптөлгөнүнө канча убакыттын жүзү болду? Аз эле деп айта алабыз, анткени уже 8-ай болуп атат. 8 айдын ичинде карабай, азыр жакшы 400дөн ашык адамды окутуп, жакшы бир эмеге жетип калдык. Демек 8 айдын ичинде 400гө жакын окуучуну окуттуңуздар. Деги эле башка окуу жайлардан десек болот, башка курстардан кандай айырмачылыктарыңыздар бар? Анткени азыркы учурда чынында курстар аябай көбөйгөнчү. Ар бир эле курска тапшырам деген адамдын биринчи эле суроосу болсо керек. Кандай өзгөчөлүктөрү бар, Мен эң жакшысына тапшырсам деген ою келсе керек негизи. Эми 400дөн ашык окуучу окуган окуу курс демек жөн курс эмес. Өзгөчө бир өзгөчөлүктөрү бар. Туура, биздин окуу жайыбыздын өзгөчөлүгү биринчиден бул негизи эле мындайча айтканда конкуренттерден бир аз жогору турган сапаттарыбыз десем болот. Место положениябыз, локациябыз, центрде жайгашканбыз. Өзүңүздөр барып көргөндөй эле Ала Тоо аянтындабыз. Андан кийин конкуренттерге салыштырмалуу бизде бир нече түрү бар да, варианты бар окуулардынчы. Жөн гана тигүүнү үйрөнүшөт, бычып тиккенди үйрөнүшөт, лекала чыгарганды үйрөнүшөт, дизайнер тартып чыкканды үйрөнүшөт, кандайдыр бир модельдичи. Жана да жакын арадан бери, 2 айдан бери кошуп отурабыз, механика багыты бар. Бул деген азыркы учурда ушунча цех көбөйүп атат, тикмечилик багыты ушунчалык өнүгүп атат. Ар бир эле кадамда өзүңөр деле шаарда байкап атат болушуңар керек. Швея керек делип атат деп, тигүүчү керек делип атат. Ошого жараша, значит, ошончолук техника бар. Тигүүчү машина бул техникада. Анан ал деген бузулат сөзсүз түрдө, туурабы? Аны оңдоого адам керек болот, тартыш. Ошол себептен биз механика швейных машин деп тигүүчү машиналардын механикасы боюнча курс ачканбыз. Өзгөчөлүгүбүз ушунда дагы болсо керек, себеп дегенде Кыргызстан боюнча бул багытта частный биздикиндей каралган, 1 айга багытталган программасы менен курс жок экен да. Ошол азырынча. Дагы кошумчалап кетсем болот. Анан башкаларда айырмасы айта кетейин. Өзүбүздүн Instagram аккаунтта, TikTok аккаунтубузда акысыз видеолор бар. Тигүүнү үйрөнүп аласыз. Дагы сиз дагы эгерде швейный машина болсо, каалоочулар болсо каттап алыңыздар, үйрөнөсүздөр. Акысыз да. Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде бекер. Тейлди кенен койгон экен, кесиптеш, чындыгында инсан экен. Борбор да бар, анын үстүнө аз убакыттын ичинде үйрөнүп кетесиз, андан сырткары машинелер тигүү, оңдоо жолдорун үйрөнөсүз. Келиңиздер көрөрмандар, эгерде сиздерге да кызыктуу болсо, ушундай эле биздин бүгүнкү конокторубуз кызыктырган болсо,
Төмөндөгү WhatsApp номерлерге өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды болобу же болбосо бир жакшы каалоо тилектериңиздерди болобу жазсаңыздар, албетте биз силерге түз эфирден чагылдырып беребиз. Жана ошондой эле бизде бүгүн конокто ким десеңиздер, Progress Cage'ин түптөөчүлөрү жана ошондой эле ошол туурасында бир аз да болсо силерге маалымат алып бергенге колдон келишинче аракет кылабыз. Анан жана айтып өтпөдүңүздөр, мага эң таң калыштуусу ушул болуп атат да, кесиптеш. Врач, мугалим, тигүүчү болуп турат. Негизинен 3 башка кесиптин ээлери. Анан жанагы ар бир баланын өзүнүн бир кичинекей кезинде кыялы болот эмеспи? Ооба. Чоңойгондо мындай болот, чоңойгондо мындай болот деп, бирок тилекке каршы багытка карап өзгөрүп кете берет эмеспи, жашоо багытка карап. Негизи эле кичинекейиңиздерде ким болгоңуздар келчү сиздердин? Жана ошондой эле азыркы учурда ушул кылып жаткан жумушуңуздарга ыраазысыздарбы? Мен негизи кичинекейде толук эме кылчумун да, короче, элге пайдам тийсе экен деп эң биринчи максат кылчумун. Анан негизи банкир деген болчу, врач деген да бар болчу. Анан кийин ойлонуп китептерди окуп, бизнесмен болгум келди. Негизи бара профессия бир эмеге чейин, деңгээлине жеткенден кийин Кызыгы өзгөрүп турат. Эме болуп кетет экен да, оюң алмашып кетиши мүмкүн экен. То есть биз дарак бир жерден көрөт, албетте бир деңгээлине чейин жетиш керек экен. Тажрыйбалуу деңгээлге жеткенден кийин өзүңүн оюң бар, өзүңүн ой жүгүртүң бар, ошол жөнүндө ар кандай эмең опытың алгандан кийин, тажрыйбаң алгандан кийин, анан экинчи кесипке алмашсаң сонун болот экен да. Неге алмаштырдым себеби, анткени дайыма эле адам өнүгүсү келет экен, жаңы бир нерсени көргүсү келет экен. Кыска убакыт, негизи жашоо кыска болот, көп нерсени көргүң келет экен да. И эметтиң келет экен, попробовать эткем керек экен. Дагы бир суроону берип алсам кесиптеш. Макул анда. Эс алуудан келдиңиз. Сүйлөгүм келип атпайбы? Мен кичинекейимде атинен врач болосуң деп эле эпчилсиң, колуңдан көбү келет, врач бол, врачтыкка бар деп, анан 9-дан кийин медицинский колледжге тапшыргам. Биринчи образованием болуп. Ошол жерде окуп жүрүп, практикага чыгып, меники эмес экенин түшүнгөнүм да. Бул болбойт мага врачтык депчи. Анан мугалимдикке тапшырып, мугалим болуп, негизи ата-энем мугалим болгонуна байланыштуу, ойлонбой туруп эле ушул жакка бара берейинчи деп мугалим болгом. Андан соң вот азыр эми дизайнерликке тапшырып, негизи биз аял заты чыгармачылыкка жакын адамдар келбейбизби? Бир нерсени жаратып, чыгарып, жасап турган бизге рахат алып келет экен да. Дальше жашагың келет демекчи. 9-класстан бери тигүүчүлүктө иштеп жүргөн Нурлан мырза эмнеге кызык экен? Албетте анын коңуңуздар келсе шашпай туруңуздар, бизде кыскача жарнамадан кийин албетте биз эфирибизди алга карай улайбыз, кыскача маектерибизди дагы да болсо улайбыз. Келиңиздер, жардамга барып келели. Ал эми кесиптеш, маегибизди алга карай улайлы. Ооба, биздин жанагы жерден баштайлы, кандай дейсиз? Келиңиз анда. Чындыгында жаштыгында эмне кызык экен? Рахмат, ошо мен жаштыгымда ушу аскер кызматкер болгум келген. Азыр деле ушул кыялымда бар. Бирок эми возраст кичине өтүп баратканга байланыштуу, уже 40-тан өтүп, пенсияга чыгып башташпадыбы? Уже аны менен уже чектелип калдык десек болот. Азыр эми ушул тармакта өнүгөсөм деген оюм бар, швейн сферасында жакшы бир ийгиликтерге жетип, Кыргызстан ичи эмес, ушул эсенгинде багындырсак деген оюбуз бар ушу. Эң сонун анда кесиптеш, баягы өзүбүздүн темабызга кайтып дегеле жумуш боюнча кененирээк сүйлөшөлү. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы өтө керектүү болуп турса керек, себеби дегенде азыркы учурда баягы жогоруда айтып өттүк, башталганда аз убакыттын ичинде өзүбүзгө пайдалуу кесиптин ээси болуш, ошол пайдалуу нерсени өзүбүзгө камтып алыш, бул өзүбүздөн деп айтсаңыздар дегеле канча убакыт окутасыздар? Бир окуу курс канча убакытты талап кылат? Бизде 3 курс бар. Базалык курс нөлдөн баштап жүргөнү айта кетейин мен. Негизи 10 күн турат. 10 күндү үйрөнө аламбы деген суроого, ооба үйрөнө аласыз. 100% айта алам, үйрөнө аласыз. Эгерде сиз каалооңуз болсо, 50% сизден болот, 50% сиздин устатыңыздан да, мугалимден байланыштуу. 10 күндө негизи баштапкы нерсесин баштап берет. Бирок анан дальше алып кетсе болот. Үйрөнүп кете алат. Андан соң лекала курсубуз бар, бычып тигүү курсу. Бул 2 жумадан турат. Биз башкалардан айырмаланып, бир жумада 2 күн, 3 күн эмес, күндө окутабыз да. Катары менен окутабыз, анан адам келип эле 4 сааттык практикага киргенде кыла алып калат. Биз 2 жума лекала багытында бир нече стиляны чыгарып, бычыганды үйрөтүп жиберебиз. Ошол. Ошол бизде да механика айткандай эле, механика курсубузда дагы ошол 1 ай болот бизде. Өзгөчөлүгү 1 ай күн сайын келет. Суббота гана воскресенье салат, калган күндөрү келип, бизден жакшы ошол только практика болот бизде. 100% практика менен үйрөнүшүп, ошол жерде мугалим ар дайым жанында болот. Канча бир жылдык опыту менен ошол үйрөтүп, андан тышкары
бүткөндөн кийин заказ алып иштеп башташ. Негизи эле сиздерге бере турган суроолорубуз аябай көп экен кесиптеш. Албетте менин да ичимде 1-2 суроолор калып кетти, бирок тилекке каршы бизге берилген убакыт соңуна чыгып бараптыр. Албетте убакыт деген убакыт эмеспи. Негизи эле ушул таң эрте биздин кыргыз элибизге бир жакшы маанай тартуулар жана ошондой эле бир өзүңүздөрдүн пайдалуу кеңештериңиздерди берип, кыргыз эли менен бир жакшылыгыңыздар менен өзүңүздөрдүн окуу жайларыңыздар менен бөлүшүп келип бергениңиздер үчүн Прогресс КЖ жамаатына жалпы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анда сиздерге эркин микрофон берели, кыргыз элине болгон куттуктоолоруңуздар, кайрылууларыңыздар болсун. Рахмат. Таң эрте туруңуздар, ушундай пайдалуу, жагымдуу, жакшы эфирлерге күбө болуп, көрүп жүрө бериңиздер. Биз дагы келе турган эмебиз бар, Буюрса. Сөзсүз түрдө күтөбүз. Биз сиздерди чакырганга аракет кылабыз. Студиябызга кайрадан жана берилбей калган суроолорубузду берип, балким элдердин суроолору, талаптары жетпесе, сөзсүз түрдө кайрадан чакырып сиздерге толугураак кененирээк маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Ал эми негизи эле жанагы Каныкей айым айтмакчы, дайыма таң эрте туруңуздар. Таң эрте турбасаңыздар, ошондой эфирлерди көрө албай каласыздар. Саламатта калыңыздар. Сонун керемет. Ал эми кесиптеш биз болсо эфирден алыстабайбыз. Албетте алдыда дагы да болсо сонун конокторубуз жана ошондой эле кызыктуу маектерибиз күтүп турат. Келиңиздер көрөрмандар, экранга көңүл бурабыз жана ошондой эле кимде ким таң эрте эми мына уйкудан ойгонгон болсо кутман таңыңыз менен дейбиз да, жана ошондой эле жаныбыздагы жакындарыбызга бир жакшы сөздөр менен баштайлы ой. Жөн гана жаныбыздагы жакындарыбызга жылуу гана сөз айтып койсок, албетте ал дем күч болот эмеспи. Ошол эртеден кечке ошол сөзүңүз жылуу дем күч берип, бир өзүнчө энергия берип, кесиптеш. Бир чоң салымын кошот эмеспи. Андыктан жаныңыздагы атаңызга, апаңызга, бир туугандарыңызга кутман таңыңыз менен деген бир жакшы сөздөр менен баштап, чай үстүндө таң сырын бирге көрүңүздөр жана ошондой таң сыр берүүсүнөн алыстаңыздар. Таң сыр берүүсүндө дагы да болсо сонун конокторубуз күтүп турат. Бир кыскача жагымдуу чыгармага барып келели, андан ары маегибизди ала карайлы.